Саламатсыздар урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү. Биз кайрадан Турсунай Керимбековна менен жолугуп отурабыз. Турсунай эже, саламатсызбы? Саламатчылык. YouTube каналыма Турсунай Керимбековна интим гимнастика тууралуу маек бергенде комментарийге абдан көп суранычтар болду. Көнүгүүсүн көрсөтүп берсеңиздер болмок деп. Азыр Турсунай Керимбековна, негизи интим гимнастиканын көп көнүгүүлөрү көп экен эже. Көнүгүүлөр көп, ар бир техниканын, ар бир көнүгүүнүн өзүнүн орду бар. Мисалы, бир көнүгүү кан айланууну жакшыртып, запордон арылтат, айрым көнүгүүлөр турбаны ача турган, спайканы кетире турган көнүгүүлөр болот. Гормондорду жакшыртуучу көнүгүүлөр болот. Кынапты жашартуучу, заара кармай болбоодон арылта турган көнүгүүлөр бар. Бирок сиздин катталуучуларыңыз менин жатыным төмөн, мен заара кармай албайм деп айтып атышат. Мен эмне деп айткым келет? Жаныңыздарга зулумдук кылбай, онлайн форматтабы, офлайн форматтабы жазылып үйрөнүшүңүздөрдү каалаймын. Себеби дегенде, кээ бир жатыны төмөн аялдар бар да. Мен азыр жатыны төмөн аялдарга көнүгүү көрсөтсөм, мисалы бир эле көнүгүүбүз бар. Бир эле көнүгүүнү жасаганда жатын өйдө көтөрүлөт, заара кармай албоодон арылат, айызы оорубай келип калат, запордон арылат. Бир эле көнүгүү менен кынап жашарат, жел чыгуудан арылат. Бир эле көнүгүүнүн бир көнүгүүлөрдүн королу да. Бирок туура эмес жасалса зыян болуп калат. Сиздер сөөгү жок булчуңдарыңыздарга, кынаптын сөөгү жок, жатында сөөк жок, сөөгү жок булчуңдарыңыздарга жасайсыздар. Ошон үчүн мен айтат элем да, мен аябай олуттуу карайм интим гимнастикага. Жаныңыздарга зулумдук кылбай, онлайн форматта, офлайн форматта келип жасооңуздарды баягы айтат элем да, биздин көзөмөлүбүздө. Онлайн форматта да сонун результат алса болот, аябай жакшы результат алса болот. Америкадан катышкан айымдар бар, Кыргызстандын булуң бурчунан катышкан айымдар бар, аракет кылып жасаган айымдар сөзсүз результатка жетишет. Жаш куракка чектөө жок. Канча жаштуу болсо да жасоого болот. Азыр мен мисалы жатындын төмөн түшүүсүнө арналган көнүгүүнү бергим келип турат, бирок туура эмес жасалса жатынды сыртка чыгарып алышы мүмкүн. Мисалы, ал көнүгүүнү бере турган болсом, жана влагалишада опушение болуп калат, влагалишанын булчуңдары төмөн түшүп калат да. Туура эмес жасалса зыян болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен азыр баардык үй бүлө мүчөлөрү жасай бере турган, кичинекей баладан баштап чоң аялдарга, эркектерге жасай бере турган көнүгүүнү берем. Бул көнүгүү кан айланууну жакшыртып, запорду кетире турган көнүгүү. Бул көнүгүү мындай, негизи туура дем алуу көнүгүүнү берели азыр. Адам табиятынан курсак менен дем алып төрөлөт. Кичинекей балдарды карайлы, курсак менен дем алышат, деп тез дем алышат. Бирок биз стресс, депрессиядан, ар кандай себептерден, туура эмес кыймыл аракеттен улам биз көкүрөк менен дем алып калабыз. Денени бош таштап жасайбыз. Биринчи жасаганда жатып жасайсыздар. Анткени туруп жасаганда аба көкүрөккө келип калса, дегенде ичеги карынды кысып койсо, ичеги карын жатынды кысып коет. Ошон үчүн биринчи үйрөнгөндө жатып жасайбыз. Кан басымы көтөрүлүп турган адамдар жасабай турса болот. Жай жасайт, кан басымы бар айымдар жай жасап үйрөнөт. Аябай сонун көнүгүү, кан айланууну жакшыртат. Кан барган жерге дарт барбайт деген сөз бар. Туура дем алуу көнүгүүнү жасаганда аялдар жатын аркылуу жасайт. Кадимкидей жатында кан айлануу жакшырат. Биздин бир аял адамда мындай өтө маанилүү орган бар. Ар бир органыбыз маанилүү. Эми бизде аял кылып турган органыбыз, жыныстык катнашка барган орган, жыныстык катнашта эми кынап деген органыбыз бар. Кынап аркылуу аял оргазм алат, жыныстык катнашка барат, бала төрө мүмкүнчүлүгү болот. Эгер кынап жок болуп калса, бул трагедия да. Ошол кынаптын булчуңдары кыймылдаганы сезилет. Туура дем алуу жасаганда бир чайткени сөмөгө салып, кынапка тийгизип көрсө, кынаптын булчуңдары кыймылдаганы билинет. Бул эмнени айткым келип турат? Бүткүл дене булчуңдарыбыз кыймылга келет. Кан барган жерге дарт барбайт деген сөз бар. Запордон арылабыз. Ичеги карындын иштөө функциясы жакшырат. Денени бош таштайбыз. Колум бош, бутум бош, башым бош, талым бош. Байкаңыз, жаагыңыз тырышып турган болсо, жаагыңызды бошотуңуз. Тиштенип турган болсоңуз, бошотуңуз. Кээ бир адамдар бар да, тонус менен жүрөт. Тили да таңдайына жармаштырып алат да. Эгер ошондой тилиңиз таңдайыңызга аябай жармашып турган болсо, тилиңизди дагы бош таштаңыз.
денени бош таштап жасайбыз. Колубузду табарсыктын тушуна алып келип алабыз. Бардык айымдар, бардык үй бүлө мүчөлөрү жасай берет бул көнүгүүнү. Анан айыз учурунда кандай жасалат, аны эми курска келгенде айтайын, азыр сөз көбөйүп кетет. Денени бош таштайбыз дагы. Мурун менен абаны жатынга алып келебиз. Мурун менен аба алып келип, ооз менен чыгарабыз. Табарсыктын тушуна алып келебиз. Аял адамдар жатынга аба алып келип атканыбызды, табарсыкка аба алып келип атканыбызды элестетип жасасак болот. Денени бош таштап, абаны табарсыктын тушуна алып келебиз. Кайра ооз менен чыгарабыз. Азаматсыз. Дагы кайра ооз менен чыгарабыз. Мурдуңузду кысып албай, эркин аба алып келесиз. Жаагыңызды кысып албай, ооз менен эркин үйлөп чыгарасыз. Запордон арыласыз бул көнүгүүнү жасап. Айыздын ооруп келүүсүнөн арылат бардык айымдар, кыз балдарда айыз ооруп келген кыздар аябай көп да. Ошол дары ичип, кетанал ичип деле баягы ушул айызды өткөрүп жиберет экен да. Эми ал болгон ооруну баскан менен бул жакта эмне болуп атат? Эстеп баягы өзүбүзгө анализ кылып көрүшүбүз керек да, эмнеге айыз ооруп келет. Өзүнүн кызматын жакшы аткара албай калгандан жатында ооруксунуу болот, Жатында ооруксунуу белге берилет, баш ооруйт, тырышып жатып калат. Туура дем алууну күндө жасай берсе деле болот. Бир жасаганда канча мүнөт жасайсыз? Жакшы суроо бердиңиз. 9 мүнөт жасайсыз. 9 мүнөт жасаганда денебиздин ар бир клеткасында, ар бир тканыбызга аба жетет. 9 мүнөт жасаганда бүткүл денеге кислород барат, кан бүткүл организмге жетет. Стресс, депрессия болгон адамдарга дагы туура дем алуу көнүгүүсү аябай жакшы. Сөзсүз биринчи жатып жасайбыз, андан кийин отуруп туруп жатып жасай бересиздер. Эң биринчи үйрөнгөндө ушул абалда жасайсыздар. Мындай бир көнүгүүгө деле олуттуу карашыбыз керек да, эптеп-септеп эле жасап коюп эмес. Жыйынтык жок. Тамак жасаганда деле мен мынча кошуум керек, мынча туз кошуум керек, мынча май кошуум керек деп жасайсыздар го тамакта. Биз адамбыз, Адам организмине олуттуу кароо керек. Азыр биз качели көнүгүүсүн жасайбыз. Толтура негатив жаза салбаңыздар, Сиздерге бир түшүнүктүү болуу үчүн курсак бөлүктү көрсөтүп атабыз. Бул көнүгүүнүн пайдалары аябай көп. Кынапты жашартат, турбаны ачат, спайканы кетирет, энелик бездин, яичниктин иштөө функциясын жакшыртат, фолликуланын сапаты жакшырат. Фолликула аз болот го, фолликула кээ бир аялдарда, мына ошол проблемалардан арылат да, айыздын ооруп келүүсүнөн арылтат. Анан ашказанды дагы кичирейтет, ашказанды дагы жашартат. Негизи интим гимнастика бул кынапка эле эмес, курсак бөлүктөгү бүткүл органдарга жасалат. Бөйрөккө да жакшы, ичеги карынга дагы жакшы. Интим гимнастика бул керемет да. Бирок бул көнүгүүнү киста миомасы бар айымдар жасабайт. Эми киста дагы ар кандай көлөмдө болуп калат да. Киста, миома, эми офлайн форматта болсо кээ бир айымдарга өзүбүздүн көзөмөлүбүз менен жасатып коебуз да, киста миомасы болсо, аденомиозу болсо, эндометриозу болсо. Бирок онлайн форматта биз сунуштабайбыз. Себеби миома киста жарылып кетсе, анда канагуу болот, ички канагуу болот. Сырткы канагууну токтотуу оңой. Ички канагууну биз үйдө токтото албайбыз. Ошон үчүн кистасы бар, миомасы бар айымдар трубада суу болсо, жатында суу болсо, эндометриоз болсо, аденомиоз болсо бул көнүгүүнү жасабайт. Айыз учурунда бул көнүгүүнү, мына ушул качели көнүгүүсүн жасоого болбойт. Денени бош таштап, колуңузду мындай таштап салыңыз. Денени бош таштайбыз. Мына ушундай абалда отурабыз. Бутту сунуп отуруп алса дагы болот. Далны бош алдыга ийип таштап коюу керек. Эми кана кынапты тартабыз. Азаматсыз болду, бошотуңуз. Үстүн. Азаматсыз болду, бошотуңуз. Алдын тартабыз. Бошотуңуз. Үстүн тартабыз. Сонун. Азаматсыз бүгүн биринчи жолу жасап атат. Дагы. Алдын. Болду, бошотуңуз. Үстүн. Азаматсыз. Үстүн тартканда курсак бөлүктөгү органдарга жасалат. Ашказан кичирейип, аппетитин башкара албай аткан аялдар бар го, тамакты көп жей берге да, ошол аялдарга да жакшы да, арыктоо процесси дагы жүрөт. Курсактагы катып калган майларды эритет. Эми алдын тартыңыз. Алдын тартканда кынапты тартабыз.
бирок буга чейинки көнүгүүлөрдөн өтүү керек да. Там туура дем алуу деген көнүгүүлөрдөн өтмөйүнчө биз качейликке өтө албайбыз. Кынапты дагы жашарта турган көнүгүү, турбалардын иштөөсүн жакшырта турган көнүгүү деп айтып өттүк. Алдын тартыңыз, бошотуңуз. Аз эле тартабыз, дагы алдын тартыңызчы. Азаматсыз, бошотуңуз, көп тартпайбыз. Үстүн, азаматсыз, бошотуңуз, алдын. Бир күндө 50 жолу жасалат. Негизи кыздар, мен ар бир көнүгүүнү ошол биздин көз алдыбызда, биздин көзөмөлүбүздө, онлайн форматпы, офлайн форматпы биздин көзөмөлүбүздө жасашын каалаймын да. Өз алдыңыздарча жасап көрөм десеңиздер, мүмкүн баягы бул көнүгүүнү азыр кынапты тартабыз деп атпайбызбы? Эгер жатын төмөн аялдар болсо, же болбосо влагалище опушение болуп калат да, кынаптын булчуңдары төмөн түшүп калат. Мындай учурда зыян болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн онлайн форматка келген аялдарга айтабыз да, анкета алабыз сөзсүз. Влагалище опушение болсо аларга башкача көнүгүү беребиз. Киста миомасы бар айымдарга аларга башкача көрсөтмө беребиз да. Кош бойлуу айымдар бул көнүгүүнү жасабайт. Кош бойлуу аялдарга болбойт, бала тоондон ажырап кетиши мүмкүн, бул көнүгүү такыр жасаганга болбойт. Эми кээ бир көнүгүүлөр өтө таш болгондо болбойт, бирок баардык айымдар жасай берет. Сизге каршы көрсөтмөсү бар көнүгүүлөрдү жасабай, калган көнүгүүлөрдү жасай бересиздер. Интим гимнастикада техникалар көп да. Айрым көнүгүүлөрдү ичеги карында жарасы бар айымдар жасабайт, бирок ичеги карында жарасы бар айым деле жатындын төмөн түшүүсүнө арналган, заара кармай албай калууга арналган, жатынды кынапты жашартууга арналган көнүгүүлөрдү жасай берет. Бул көнүгүүнү канча убакыт жасагандан кийин жыйынтыгы алат эже? Негизи 2 күндөн баштап эле результат билине баштайт. Анан могу турбасы жабык болсо, спайкасы болсо түшүрүп ала бериңиз. Спайкасы болсо деп атабыз го, анда 1 айда спайка кетип калбайт. Качан пайда болду спайка? Турбасы качан жабылып калды? Кээ бир аялдарда 1 айда эле результат болот, кээ бир аялдарда 2 ай, 3 айда жыйынтык болот. 4 айда жыйынтык болушу мүмкүн. Кош бойлуу болуу мүмкүнчүлүгү дагы бул көнүгүү менен абдан жогору. Анда бул көнүгүүлөрдү көрсөтүп жатканыбыздын себеби онлайн же офлайнга да катыша албай шарты жок айымдар үчүн абдан пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Бир эле же 2 эле көнүгүү менен жакшы жыйынтыкка келбейт экенбиз, демек көнүгүүлөр көп экен, Мындай да, негизи 2 көнүгүү менен деле сонун жыйынтык алса болот. Бирок канча көп көнүгүү жасаган сайын аял ошончолук энергияга толот да. Аялдын гормондору ошончолук жакшырат. Эми ар бир көнүгүүнү үйрөнүп алса, нур үстүнө нур, аялда жашаруу процесси жүрөт. Онлайн форматтагы айымдар да айтышат да, мен кадимкидей өзүмдө бир жакшы жыйынтыктар байкалды, өзүмдү сүйдүм, өзүмдү сүйүп атам, мени өзгөрдүң деп атышат деген сөздөрдү айтышат да, арыктадым деп айтышат. Анан офлайн форматка келген аялдарды байкайбыз, өзүнө ишеним пайда болот. Анткени аялдын гормондору жакшырат. Зат алмашуу жакшы жүрөт, кан айлануу жакшы жүрөт. Адам физикалык бир кыймыл менен деле, мына ушундай көнүгүүлөр менен деле самооценкасын көтөрсө болот да, кынап жашарат кадимкидей. Эми айтсак муну көп дагы тереңдеп түшүндүрүп берүү керек да. Анда чоң рахмат убактыңызды бөлүп, айымдар үчүн пайдалуу болгон көнүгүүлөрдүн көрсөтүп бердиңиз, көнүгүүлөрдү. Сиздерге да рахмат, катталуучуларыңыздар аябай көп сурады. Ушул көнүгүүнү көрсөтүп бериңиз, аялдар көп сурап атышат деп, мына Айзат айым бүгүн келген экен, бир айымдарга бир пайдалуу болсун деген максатта. Сиздерге дагы рахмат.